Сіздерге қандай кәсіптер актуалды боло тургандыгы түшүнүктүү болуп атабы? Биофармаколог, идея саткан идеячылдар, урбанист, эколог үч кесип жөнүндө айттык. Чатка плюс жаза кеткиле. Мен силерден кайтарым байланыш алып турайын. Өзүмчө эле сүйлөй бербей. Даниэль, рахмат. Аэлита. Аэлита, жоон күтүп атам. Дальше андан ары кеттик, Эми сетевой юристтер. Сетевой юристтер эмне үчүн керек дегенде, булар дагы келечекте тренд болот экен. Интернеттеги укук коргоочулар же адвокаттар десек болот да. Мисалы үчүн келечекте ушунчалык ар бир адамдын баракчалары болот. Инстаграм мындай соц тармакта баракчалар болот да, жеке баракчалары. Келечекте базарлар жок болуп, базарлар жөн гана склад катары болуп, бүт интернет магазиндер болуп кетет. Келечекте адамдар бизнесте дагы, билимди дагы ушул жалаң онлайн аркылуу бере башташат. Мындайча айтканда, үйдө отуруп заказ кылып, үйдө отуруп бирдемке кылып иши кылса, үйдөн чыкпай, жалаң ошондо онлайн менен иштеп башташаттар да. Ошол онлайн менен иштеп баштаганда бир закон нарушениялар болот да, напримерчи, баракчалар жабылып калат, блокко түшүп калат. Мисалы үчүн мен тиктокко кээ бир нерселерди жүктөсөм, тикток закон нарушение деп чыгарбай коет да кээ бир нерселеримдичи. Анткени бирөөлөрдүн аты жөнү данный кеткен болгон болсо, телефон номерлери жазылган болсо, тикток чыгарбайт. Анан ужас мындай жаман нерселерди чыгарган болсо дагы, бул разрешение сурайт да, мындай ыйлаган, бир жаман мындай ыйлаган, кайгылуу нерселерди чыгарсаң дагы 18+ көрбөсүнбү, мындай уруксатпы деп кыскасы ушундай чыгарат. Эгер мен ошондой эле көбүрөөк чыгара турган болсом, тикток мени блокко салып коет да. Дагы эмне кылат? Эгер мен бирөөлөрдүн видеолорун чыгарып кое турган болсом, бирөөлөрдүн бирдекелерин чыгарып койсом, авторский праваны бузуп атасың деп смстер көп келет да. Ошондой нарушение боло берип турган болсо, мен тикток блокко түшүп калат. Анан мен эмне кылам? Мисалы үчүн тиктокто менин подписчиктерим көп. Эгерде эми просто айтып атам да, эгерде менин подписчиктерим көп болгон болсо, мен баракчам блокко түшүп калган болсо, мага жалко. Мен нолдон баштап баракча алып баргым келбейт. Ошондо мен эмне кылам? Конечно, сетевой юристтерге кайрылам. Алар менен эмне кылат? Баракчамды блоктон чыгарып бергенге, ошондо законду бузбаганыма жардам берет да. Кээде мен кадимки эле нормально өзүм тарткан видеону жүктөсөм дагы авторское право, закон нарушение деп чыгарбай койгон учурлар болот да. Түшүнбөй калам өзүмчү. Анан ушул сетевой юристтер керек болгон моменттер болот. Эгерде силер юрист тармагын тандаган болсоңор, келечекте юрист болгоңор келген болсо, интернеттен юристтери болуп отурган болсоңор, анда силерге дагы тренд кесиптин ээси болосуңар. Андан кийин проекттик окуулардын организаторлору. Башкача айтканда, лидерлик сапатыңарды өнүктүрүшүңөр керек. Кече биз сабакта лидерлик жөнүндө өттүк, лидерлик сапат, уюштуруу сапат, коммуникация, мамиле кылуу сапат, команда менен иштөө сапат, кече баардыгы өтүлдү. Вот ошолор өтө актуалдуу экен. Башкача айтканда, келечекте баардык нерсе онлайнга өтө баштагандыктан, онлайн курстар, онлайн окуулар, ошол онлайн курс окуулардын уюштуруу жетекчилери, лидерлери актуалдуу болот экен, тренд болот экен. Келечекте диплом не актуальный болгондуктан, адамдар мисалы үчүн 5 жыл окуп, программист болгучактан көрө 3 ай, 1 ай, 6 айлык, 1 жылдык курстарды окуп туруп, программист болгон жакшы да. 5 жыл университетте англис тилин окуп үйрөнгүчөктө 1 жылдык, 6 айлык, 3 айлык англис тил курстарын окуган жакшы да. Ошол сыяктуу келечекте ушундай курстар актуальный болот экен. Оффлайндар почти жок боло баштайт, онлайн боло баштайт. Онлайн курстарды уюштурган, алып барган, жетектеген, команда менен иштеген, ушул техниканы мыкты билген организатор, лидерлер актуалдуу болот экен. Түшүндүкпү? Кечегидей команда менен иштей алган, лидерлик сапаты күчтүү, компьютерди жакшы билген, ушундай курстарды алып барган тренд болот экен. Түшүнүктүү болуп атабы? Чатка плюс жаза кеткиле.
Чатка плюс жаза кеткиле. Даниэль плюс. Аилда плюс. Акылбек плюс. Рахмат. Дагы кандай кесиптер тренд? IT медик. IT медик дегенде бул диагностика плюс лечениянын программасын иштеп чыгуу. Муну роботтор кыла албайт. Айтишник медик да мындан келди. Айтишник медик диагностиканы коет, леченияны коет, аны программалап берет. Даяр кылып диагнозду коюп программалап койгондон кийин аны мисалы үчүн ошол программаны онлайнда туруп адамдарга, пациенттерге жиберет, либо ошого жараша роботтор дарылайт. Роботтор программаны түшүнөт да, вот роботтор дарылайт. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу кесиптер тренд болуп экен. Айтишник медиктер. Мисалы үчүн жөн эле пустой эле врач болгонуң, аябаганда кыйын врач болгон болсоң, сен неактуальный врач болуп каласың. Ошол эле учурда врач плюс компьютерде программированияны өтө мыкты билишиң керек экен. Дальше андан ары генетикалык консультанттар. Билесиңер, азыр генетика илими анчейин жакшы өнүгө элек. Генетикалык ооруларды так точный диагноз коюш элек. Келечекте ушул генетикалык ооруларды анализдөө, диагноз коюу өтө актуалдуу болот экен. Башкача айтканда, өтө көп оорулар бар, генетикалык оорулар менен. Например, биздин айылда бар сахар оорусу мененчи ата бабалардан бери ооруп келатат, 40 жаштан ашпайт да. Сахар оору менен балдары, неберелери, кыздары дагы өлүп кала беришет да. 40 жаштан ашпай эле сахар болуп, 30дан өткөндө сахар болушат да, 40тан ашпай эле өлүп калыша береттер. Булардын лечениясы жок да, дарыланышат, аракет кылышат, но баары бир генетикалык оору болуп өлүп кала берет. Демек, келечекте ушундай кесиптер тренд болот экен. Ошол генетикадагы сакталып калган ооруларды өлтүрүп, диагноз коюп, жок кылып, тазалап, башкача айтканда, уже анын балдары уже генетикалык оорулар менен оорубай турган дарылоонун жолдорун ойлоп табышат экен да. Уже бүт кутулушат алар генетикалык оорулардан, кутулушат. Вот ушундай кесиптер тренд болот экен. Вот да, эмне айтайын дедим эле, ушул генетикалык консультанттар, генетикалык ооруларга анализ коюп, диагноз коюучулар келечекте актуальный тренд болот экен. Мисалы үчүн, биздин сабакта айткан эмесиңерде барбы, установкаларыбыз, түшүнүктөрүбүз ушул генге сакталып келе жатат. Баягы акча боюнча да установкаларыбыз, акча табыш кыйын деген, ошондой эле кыла албайм деген, байлар жаман деген сыяктуу установкаларыбыз генде сакталып келе жатат бизге до сих пор. Генде сакталып келет оорулар. Бул ооруш керек деп ген алып жүрө берет да, бул ооруш керек, бул өлүш керек, же болбосо бирдеке болуш керек деп ген аркылуу балдарына мурасталып өтүп келе берет. Ошолорду очищение кылып тазалай турган врачтар. Так. Чатка плюс жаза кеткиле. IT медиктер жана генетикалык консультанттар. Түшүнүктүү болдубу? Так. Силерге жаңы маалымат болуп атабы? Түшүнүп атасыңарбы? Жаңы маалымат болгон болсоңор, түшүнгөн болсоңор плюс жаза кеткиле. Билген болсоңор, анда минус кое бергиле. Мен буларды билет болчумун десеңер, минус кое бергиле. Дагы кандай кесип тренд болот десем, менеджер по культурной коммуникации деген. Бул дегени кандай? Менеджер, билесиңер, менеджер кандай кесип экендигин? Бул рекламачы, клиент табуучу, сатуучу кесип. Менеджер деген сатуучу кесип. Мындайча айтканда, клиент табат, рекламалайт, ушундай кесип. Эми булар кимдер? Муну сүрөткө жакшылап байкоо салсаңар, могу сары адам, бул таптакыр башкача сары адам, ошол эле могу, по-моему, мексиканский окшоп кетет, муну германский окшоп кетет, муну америкалык окшоп кетет, муну Африка болуп кетиши мүмкүн, Африка мусулманка болуп кетиши мүмкүн. Бул дагы бир какой-то бир бирдемке, бул да какой-то бирдемке. Көрдүңөрбү? Аралаш улуттар. Демек, келечекте дүйнө менен иш алып барган, мировой дүйнө менен иш алып барган компаниялардын документтерин,
международный документацияларды. Тил билүү, международный тилдерди билүү, көп тилдерди билүү. Ошондой эле маданияттын түшүнүү, например, африкалыктын, мусулмандын маданияты башкача, мунунун маданияты башкача, мына таптакыр атеист болушу мүмкүн, мынау балким будда болушу мүмкүн, буддизм болушу мүмкүн. Иши кылса маданияттарын түшүнүү, не только дин эле эмес, культуралары, салттары, традицияларын түшүнгөн, ошолорго жараша эмне кылган, мамиле кыла алып, түшүнө алып, бизнес партнер болууга жардам кошо алган тренд. Например, келечекте Даниэль бир чоң бизнес ачтың дейли, бизнес чоң проектиң бар, ал дүркүрөп өсүп атат, Кыргызстанда дүркүрөп кетти. Эми сен Казакстан, Өзбекстан, Россия менен чоңойткуң келип атат. Сага ушундай менеджер по культурной коммуникация боюнча адис керек. Ал адисиң барып ошол Россия менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен договор түзүп кете алат. Анткени өзбектерге кандай сүйлөгөн жагат, казактарга кандай сүйлөгөн жагат, ал билет. Например, Японияда салам берүү мондой, кол берип учурашкан аларга жаман. Биз барып кол берип алсак, алар бизди жаман көрөт. Көрдүңөрбү, ушундай салттар, түшүнбөстүктөр болуп келет. Бизге жүгүнүп атса, биз болсо ал баш ийип аткан чумоону түшүнүшүбүз мүмкүн. Алар сага салам берем, сени урматтайм дегенди билдирет. Алар мынтип кучакташканды мындай анчейин каалашпайт. Вот ошондойлордун несе, майда чүйдө нерселер дагы адамдарга маанилүү да. Иши кылса, Даниэль эмне кылат, ошол менеджер культурная коммуникация адис өзүнө табат. Ал адис эмне кылат, ошол Азия боюнча бизнестин партнерлорун чоңойтуп берет. Эми ошол эле Даниэль Африкага жайылткысы келсе, дагы ушул адиске талап болот. Африканы каптап кетет анын бизнесинин филиалдары. Америкага, Европага, Азияда эмне эле ошол сыяктуу башка өлкөлөргө дагы жайылткысы келиши мүмкүн. Ошол бизнесиңди жайылтканда сен, конечно, өзүң кыла албайсың. Сенин кол астыңда иштеген менеджер по культурной коммуникация адистери сага жардам берет. Булар эмне кылат? Булар кантип иштейт экен? Булар тексттерди аябагандай жакшы которуш керек экен, ключевой сөздөрдү дагы түшүнүш керек экен. Ключевой сөздөр деген эмне? Фразологизм сөздөр, какшык сөздөр, прям сөздүн ичиндеги сөздөр биз түшүнбөй калабыз го, прямой смыслын. Косвенный смысл, прямой смысл деген орус тилинде да бар го. Түз мааниси, өтмө мааниси, ошолорду түшүнө алган, макалдарына чейин түшүнө алган, ошол элдин маданиятын билген, динин билген, тилин билген адистер керек экен. Плюс документацияны билген, юридиканы билген. Юридика деген эмне? Укуктарды, закон, мыйзамдарды билген адистер. Көрдүңөрбү? Бир нече нерсени билип атат бул адис. Диндерди түшүнүп атат, тилдерди билип атат, документацияны билип атат, законду билип атат, мамиле кылууну билип атат. Ушундай 5 в одном адистер тренд болот экен. Кийинкиси архитектор тилимде келбейт орусчага. Архитектор түшүндүңөр эле, кыскасы бул неме дегенди билдирет, баягындай. Не деп коет да? Инструменттерби, куралдарбы, бир оборудование деген, ушул кыскасы неме, медициналык каражаттар да баягы. Келечекте баягы медицина ушунчалык өнүгүп өткөн дагы, баягы адамдын денесин текшере турган аппараттардын архитекторлору тренд болот экен. Например, Кыргызстанда ошондой жаңы техникалык аппараттар дефицит, билесиңер, УЗИге түшүүнүн жаңы аппараттары келип атат. Башты рентгенге тартуунун дагы эмне эле? УЗИ, рентгенге тартуу аппараттары, жүрөктүн сокконун тарткан аппараттар, мээнин иштешин текшерген аппараттар, ашказанды текшерген, мисалы үчүн мурда шланга жутканда жоо неудобно шланга жутушчу эле. Азыр кичине ипичке баягы комуздун кылымдай шланганы жуттурушат да, учунда камерасы бар. Ушул сыяктуу медициналык оборудованияларды түшүнүп көрсөлөр, кыскасы алдын архитектурасын
чийимдерин, чертеждорун ойлоп тапкан адамдар, жасай алган адамдар актуалдуу болот экен. Эмне үчүн частный клиникалар кымбат? Анткени аларда жаңы технологиялар бар. Точно диагноз кое алат и не результатка жакшы дарылай алат. Эмне үчүн госпольницаларда арзан, анан жакшы дарылана албай калабыз? Эмне үчүн госпольницаларга адамдар анча ишенбейт? Анткени техникалык оборудованиялары эски, Советтер Союзунда калган, эски, же болбосо 90-жылдардын башындагы, 2000 жылдын башындагы эски. Мындайча айтканда колдонууга ыңгайсыз, не очень аппараттарды колдонгондуктан анча ишенбейт. Эмне үчүн анализ тапшырганда частныйга тапшыртат, кымбат кылып. Госко тапшыргыбыз келбейт. Гостор көбүнчө бесплатный и арзан. Анткени жаңы техникалык аппараттар точный диагноз коет. Ошол сыяктуу жаңы нерселерди, чертеждорун чызган архитекторлор тренд болот экен. Андан кийин сити фермерлер. Сити фермерлер деген булар бүгүн мен сабакта окумуштуулар тарабынан уже далилденген, ушул кесиптер керек деп чыккан, аныктаган кесиптер жөнүндө айтып жатамынчы. Уже окумуштуулар ушул кесиптер актуалдуу дегендерди айтып жатамын. Сити фермерлер уже Европаларда боло баштады. Башкача айтканда, адам ушунчалык көбөйө баштайт келечекте, адам саны көбөйө баштайт. Айдоо жерлери азая баштайт, жер жемиштер мындай айдоо жер деген түшүнөсүңбү да, кыскасы тамак аш өндүрө турган жерлер азая баштайт, шаарлар көбөйө баштайт. Ошондо адамдарды тамак аш менен камсыз кылыш үчүн шаарларда балкондоруна, үйлөрдүн мондой боковой жандары, боковой жактарына асылып өсө турган огурцы, бадырың, ашкабак, тыква сыяктуу ошондорду салбаңдап өсө турган бир тамак аштарды өндүрө турган неме бар экен, бир фотону көрдүм эле, бир шаарды көрдүм. Балкондоруна ошондой тамак аш, үйдүн крышаларына тамак аш өндүргөн, редиска, медиска, баягы зелендерди көрүп атасыңар, зелендерди өстүрө турган фермерлер актуалдуу тренд болот экен. Ушул кыскасы ушундай кесиптер тренд болот экен. Дагы кандай? Чатка плюс жаза кеткиле, түшүнүктүү болуп атабы? Жаңы маалымат болуп атабы? Батыраак неме кылайлык, мен жетишпей калам азыр. Зум өчүп калса, сабак бүтүп калат, жетишпей калам. Даниэль, Аэлита, Акылбек, барсыңарбы? Рахмат. Эми кетти анан ары. Медициналык маркетологдор тренд болот экен. Булар кимдер? Медициналык маркетологдор булар дарыларды, сатуудагы дарыларды, медициналык каражаттарды, саясий политиканы изилдейт экен. Например, Африкада эң элементарный айтайлык, цитрамон дейли, баш оорудары. Африкада цитрамон жок болгон болсо, ал бир таблетка цитрамон бизде 15 сомбу, 20 сомбу, аякта 200 сом болуп кетиши мүмкүн. А бизде цитрамондор вообще арзан, анан сатылбай көп болуп жатат. Көрдүңөрбү? Демек ушунчалык маркетолог глобалдашуу чоңоюп кеткен дагы медициналык маркетологдор, бизнесмендер, медициналык бизнесмендер Африкага цитрамондорду алып бара баштайт. Просто банальный мисал келтирип атам. Цитрамондорду алып барат, анан африкалыктарга цитрамондор арзандайт, и биздин дагы товар өтөт, и Африкага дагы арзандайт. Ушул сыяктуу дүйнөнү карап турушат. Кайсы тармакта кайсы дары дефицит, кайсы жакта неме көп, кайсы жакта арзан, кайсы жакта кымбат. Ошого карап туруп бизнести жүргүзүп турушаттар. Көрдүңөрбү? Бизнести жүргүзүп турушат. Медициналык каражаттарды. Ошол эле мисалы үчүн, Африкада дагы ошол аппараттар арзан болушу мүмкүн, же кымбат болушу мүмкүн, дефицит болушу мүмкүн, ошол жака барып сатышат. Эч кайсы дүйнөнү ошондой медициналык жактан камсыздап турушаттар. Кийингиси тьютор педагог деген кесип тренд болот экен. Тьютор педагог уже башталган, уже бар боло баштады. Жеке адам менен иштеше баштайт. Уже психологдор жеке иштеше баштады кээ бир адамдар менен. Ошондой эле Европада балдар менен да иштеше баштады. Тьютор педагог эмне кылат? Мисалы үчүн, мен бир Даниэль менен иштешем.
Даниэлдин өнүгүүсүнө салым кошом. Андан сырткары Даниэлди дисциплинага салам. Эртең менен Даниэлге звонок кылам, туурасың, бирдеке кыласың деп. Даниэлди телефонго зависимый болсо, телефонго мени тайм менеджерди коюп, аны немеден чыгарам. Иши кылса Даниэлди телефонго зависимыйлыктан чыгарып, спорт менен машыктырып, кандайдыр бир ага мотивация берип, аны бир олимпиадчик кылууга шыктандырам. Но немесине карап. Тьютер педагог дегенде бул чоң адамдарга дагы, кичинекей адамдарга дагы болот экен. Уже иштеше баштады. Булар аябай кымбат баада иштешеттир. Мисалы үчүн, чоң адамдарга кандай? Чоң адамдарга дагы мотивация берип, шыктандырып, кээ бир уже мындай чыга баштаган карызы көп адамдарга финанс адистер тьютер болуп кызмат аткарышат. Ага баягы анын адамдын өзү менен иштешип, салого менен иштешип, анын ички потенциалын, күчтүү жактарын ачып, ага бизнес идея пландарды түзгөнгө жардам берип, аны бизнесини жандандырып, мотивация берип, аны акча табууга жардам берип, прибылин көбөйтүп берип, карызынан куткарткан адистер бар, уже Кыргызстанда дагы бар. Ошондой эле психологиялык жактан баягындай жертва болуп кеткен, суицидке түшүп өзүн өзү өлтүрөм деген адамдарды дагы психологдор жеке иштешип, аны менен 1 ай, 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин иштешип, аны депрессиядан чыгарып, ийгиликтүү кылып, бактылуу кылдырып, карьералык жактан өсүп өнүгүүсүнө жардам берет. Кыргызстанда дагы бар уже. Ошондой эле тьютер педагог кичинекей балдарга. Булар Россияларда бар, Кыргызстанда да эле барбы болсо керек. Кыргызстанда дагы байдын балдары атайын өзүнө тьютер педагогдорду дайындашат, акча төлөп, алар анын баласын тарбиялап, сабак өтүп, мындайча айтканда, анын баласынын өнүгүшүнө жардам берет. Типа мен дагы тьютер педагогдун типа кызматын аткардым. Бир кызды жалгыз өзүм ушул курста окуттум, жалгыз өзүм менен иштештим. Жалгыз анын проблемалары менен иштештик, жакшы результат болгон. 1 ай ушул курсту ошол кызга байланыштуу кылып буттум да. Жакшы результат болду. Демек, тьютер педагогдор келечекте актуалдуу тренд болот экен. Так. Андан сырткары, архитектор виртуальный жизнь деген. Бул кесип кандай? Мисалы үчүн, архитекторлор мурда менен өзүмдүн бир тууган братишкам баягында архитектурду окуганда түнү менен кордондорду сызып, кымбат кагаздарды базардан алып келип, Мадинадан алып келип сызып, мындай үйлөрдүн макеттерин колдо жасайт болчу да. Кийин анан акыркы курстарында уже немеге өтө баштаптыр. Компьютерден сызып, колдо макет жасоо болбойт. Только компьютерден макет жасашат, сызышат. Эми келечекте компьютерде дагы жасабайт, башкада да жасабайт, мындай виртуальный жасап баштайт экен. Башкача айтканда, буну билесиңер, очки такканда гана көрүнөт. Очки такканда көрүнөт, жөн болбойт. Ушундай очкиси, атайын очкиси бар, мындай үйлөрдүн, жаңы шаарлардын үйлөрдүн проекттерин сызышат экендер. Азыр. Виртуальный архитектор. Мындай очкилерди көрүп билгенсиңер, не только булар архитекторду кылышат. Башкача айтканда, эс алуучу баягындай көңүл ачуучу тармактарды, окууларды, сабак өткөйлөрдү жасашат экен заказдар менен. Билесиңер, жанагы очкини тагып отурганыңарда баягы гонкага түшөсүңөр, кино көрөсүңөр виртуальный очки менен, виртуальный гонкага түшөсүңөр, дагы ужастарды көрөсүңөр. Ушундай нерселер бар, билесиңер, очки тагып отургандычы. Чатка плюс жаза кеткиле, билем деп. Чатка плюс жаза кеткиле, билем деп. Даниэль, билем дейт. Вот ошондой. Келечекте ошондой не только виртуальный очки менен кино, гонка эле эмес, ушундай виртуальный архитекторлор дагы тренд боло баштайт экен. Андан сырткары,
Кибер кибер претезирование деп қойып шығса ушундай жакшы дагы бир аябагындай кыйын сөз экен. Бул жасалма орган жасагыч. Буну интернеттен сүрөтүн таппадым, бул сүрөттөр туура келбейт негизинен. Жасалма орган жасагычтар, башкача айтканда, тирүү ткандан орган жасайт да. Нейрохирургка окшош. Башкача айтканда, мен бир документальный кино көргөн элем. Чычкандын денесинен адамдын кулагын жасаган, чычкандын денесинен адамдын мурдун жасаган сыяктуу немелерди кылышыптыр да. Демек келечекте жасалма тирүү ткандан тирүү орган, жасалма почка жасашат, жасалма боор жасашат, жасалма ашказан жасашат, жасалма кол, кулак, мурун органдарды жасашат. Жасалма дегенде ал техника роботтон, темирден эмес, тирүү. Мен ошол көргөнүмдө чычкандын артына ошол кадимкидей чычкан кетти, артында кулак өсүп турат. Кадимкидей чоң адамдын кулагы, тирүү. Ал ошол кулакты эми кесип адамга коет да. Чычкандын үстүндө адамдын мурду, кадимки муруну турат. Ошондой тирүү ткандардан тирүү органдар жасайт экен. Жасалма жүрөктөрдү жасашат. Азырынча жасалма жүрөк бар, бирок ал мындай пластмассадан жасалган жүрөк бар да, мындай мотор сыяктуу жүрөк, канды айлантып турган. Эми келечекте тирүү живой жасай турган кесип тренд болот экен. Андан кийинкиси проектировщик детской робототехники. Проект детской робототехники. Бул деген балдар үчүн балдардын курагына, жаш курагына жараша оюнчуктар жасайт дегенде, моундай роботтор бирдемкелер. Не только робот оюнчуктар азыр толуп кеткен, оюнчук дебей эле, балдарды окута турган, үйрөтө турган жаш курагына жараша. Мисалы үчүн 5 жаштагы балага бир робот оюнчук алсаң, ал эмнени үйрөтөт? Цветтерди, сандарды үйрөтөт, тамгаларды үйрөтөт. 10 жаштагы балдардын робот оюнчугу 10 жашка чейин таблица умножения дагы бир нерселерди үйрөтөт. Иши кылса, мындайча айтканда, учитель робот оюнчак, игрушка десек болот. Ошондой нерселер тренд болот экен. Так. Жаңы маалымат болуп атабы, же билесиңерби? Чатка плюс жаза кеткиле. Даниэль плюс. Акылбек айрет уктап калган жоксуңарбы? Акылбек плюс, рахмат. Рахмат. Эми карагыла. Проектировщик домашних роботов дейт. Бул деген эмне үчүн буларды мен орусча боюнча калды, анткени мен ошол орустардын сабагынан алдым дагы, которгон жокмун. Которсом точно өзүндө болбой калышы мүмкүн деп, платный орустардын сабагынан алынган, платный сабагынан. Бул деген үй роботтору. Ошол үй роботторун жасаган кесиптер тренд болот экен. Келечекте, мисалы үчүн, үйдү тазалаган роботтор, пылесостоп жүргөн официантка сыяктуу роботтор, көрсөңөр, тамак аш алып келет адамга официант сыяктуу роботтор чыга баштайт экен. Демек, роботторду жасаган кесип тренд болот экен. Азыр мен силерге бир нерсени көрсөтөйүн эле. Ушундай нерселер тренд болот экен келечекте. Моуну көрүп алып мен шок болдум. Так, азыр моуну ачайын. Бирок немеге спет кылган жок болчумун баягындайга. Сабакка кошкон койчу, прям кече көрүп калдым. Тезирээк ачылса экен. Бир чети көрүп страшный, коркуп кеттим. А бир чети алла жок, моюнга алабыз да, эми ошондой заман болот окшойт деп элечи. Так, ушуну көрүнүп атабы экран силерге? Экран көрүнүп атабы? Жок, бизге көрүнбөй жатат. Көрүнбөй атабы? Хорошо.
Көрінбесе анда мен бияқтан алып берем азыр. Так, көрінбесе бияқтан алып берем азыр. Загрузки. Қарасаңар мұны. Мен экран эми көрініп атабы? Ооба. Мен адам окшойт деп ойлоп кетиптирмин, бирок бул робот экен. Могу япондорбу, кытайларбы, япондор менимче японецтер. Могу отурган адам эмес экен, бул да робот экенчи. Могу королдун немеси дагы робот экен. Мына колдор дагы робот. Мына адам деп ойлоп турмунчу, робот экен. Көрүндүбү? Ооба, көрүндү. Жакта жумушчулар иштеп атат, роботтор жасашып атат. Карасаңар мына колдорун. Страшный. Но аял деле робот по менимче, билбейм. Ушундай роботторду көрсөңөр керек. Бул ролик силерге таасир калтырдыбы, калтырбадыбы? Мына акыркы, честно, мага аябай калтырды, силергечи? Оюңарды бөлүшө кеткиле. Саа ушу менен почти бүттү. Да не плюс. Бул ролик мындай бир караганда мындай страшный, келечекте бир коркунучтуу бир нерсе боло тургандайчы. Же силерге страшный болбодубу? Келди сүйлөшөлүк бир аз, 1-2 мүнөт, анан сабак бүттү, жыйынтыктайбыз сабакты. Силерге страшный болгон жокпу? Болду. Страшный болду, Азыр могу жерде дагы бирөөнүн сөзү бар эле. Телеграмдачы. Вот ушундай. Келечекте мен силерге кандай кесиптер тренд боло тургандыгы жөнүндө айтып өттүм. Булардын баардыгы окумуштуулар тарабынан далилденген кесиптер. Дагы кандай кесиптер чыгат, дагы кандай кесиптер неме болот, белгисиз экен. Болгону биз сол скилс жөндөмдөрүбүздү өнүктүрүп бара беришибиз керек экен, ошол коомго, ошол доорго даяр болуп. Ошондой. Так, азыр мен бир ролик тапсам, силерге жөнөтүп коёмун. Көңүл бурганыңар. Мына кишинин сөзү. Азыр. Биз чач тарачка барган кезде 20 жыл мурун чачыбызды адамдар кыркат эле деп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо таксиге олтурган кезде 20 жыл мурун ушул таксини саясат жөнүндө кечке сүйлөгөн бир байкелер айтып да деп калышыбыз толук ыктымал. Так, азыр. Так, муну да жүктөп коеюн сабакка. Но байкен уккан көргөсүңөрбү, жазуучу Биз киши. чач тарачка барган кезде 20 жыл мурун чачыбызды адамдар кыркат эле деп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо таксиге олтурган кезде 20 жыл мурун ушул таксини саясат жөнүндө кечке сүйлөгөн бир байкелер айтып да деп калышыбыз толук ыктымал. Биздин бул сөзүбүзгө робот чач тарач же болбосо искусстволук интеллектке ээ болгон айдоочусу ошол такси кандай жооп берет билбейм. Бирок биз ошол кезде чачыбызды бузуп койгон ошол чач тарач байкени же болбосо биз жеткиче саясат жөнүндө сүйлөп бизди тажа тийген ошол таксист байкени сагынам. Келечекте биз чач тарачка барган кезде 20 жыл мурун чачыбызды Ушундай. Кыскасы, бул дагы тастыктап атат, анткени бул научный далилденген маалымат. Ошундай. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эртеге убагыңда катышкыла, серьезно катышкыла. Өзгөчө Даниэль
Характериңерди тест кылып, точно силерге кайсы кесип алып келе тургандыгы жөнүндө сабак болот. Өтө керектүү сабак болот. Саламатта калгыла, Саламатта калыңыз, саламатта калгыла. Бүгүнкү сабак силерге таасирдүү болгон болсо, пайдалуу болгон болсо, WhatsApp'ка пикириңерди калтырып койгула.